Рахмат. Менде негизги докладчыга суроодам ондай. Негизги докладчик докладыңыз окуп кетип атып айттыңыз, бул курултай деген эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө. Ал кандай көпүрө болуш керек? Кандай көпүрө боло алат? Негизги докладчика. Атама сизге жооп беремин. Өзүңүздөр билесиздер, бизде эл өкүлдөрүнөн сиздер келип мына эл менен байланышты түзүп берип атасыздар. Ошо менен бирге эле айрым учурларда бизде эл арасында болуп аткан айрым бир маалыматтар бизге жетпей калган учурлары да болот. Ошондуктан бул ар бир айылдан шайланып келген, ар бир айылдан келген делегаттардын саны мындайча айтканда бери дегенде бир 700-800гө жакын өкүлдөр келип, ар бир республиканын айылдарынан келген келип анан ушул жерде мына жалпы жогорку кеңештин депутаттары катышкан. Ошо менен бирге эле бийлик өкүлдөрүнүн баары катышкан. Чоң жыйында отуруп, мамлекетибизде болуп аткан маселени талкуулап, мамлекетибизде болуп аткан иштерди баягы мындай отурганда айтканда бир жерден кеңири сүйлөшүп бир чечимге келгени бул эл менен бийликтин ортосундагы ынтымакты, биримдикти бекемдейт деп ойлойм да. Ошондуктан бул курултайдын башкы максаты да ошондой болуп, ошондо болуп атат. Мен түшүндүм. Сиз мында бир эле сөз менен айтып бериңчи, ал сөзүңүздү бөлүп коеюн. Кандай көпүрө боло алат бул? Эмне кылат? Көпүрө жокпу бизде? Элдин бардыгы эле чыгып алып эл менен бийликтин ортосуна көпүрө дейт. Сиз көпүрө десе бул образдуу айтылган сөздү сиз жаңылышасыз. Мен образдуу айтканым жок, мен сиздин сөзүңүздү менен суунун эки жегине салынган көпүрөдөй ойлоп алдыңыз окшойт. Андай эмес. Анда мыйзамды жазбай эле коюңуз, эгер мени ошондой да ойлоду. Мен болду, суроом жок, сөзүңүздү токтотуп коюң. Эгерде сиз мени баягы салынган көпүрөдө ойлоп алды десеңиз, анда жазган мыйзамыбыз жалган. Эгер менде юристке шек келтирип атсаңыз, мен сизге шек келтирип атам. Көпүрө дегенди түшүндүрүп бериң деп. Мына бизде эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болом дегендер көп. Мисалы үчүн Конституцияны эми силерге бир аз тийишейин, демилгечилерге. Конституциянын 7-чи беренесинде элдик курултай гана жөнүндө сөз бар. Биз Кыргызстанда, кыргыздар айрыкча өзүбүздүн өкүлчүлүгүбүздөн бери ачып жүргүбүз келет. Баягы мектепке чейинчи ал жерде местный курултай, шаардык курултай, оштук курултай, тиги областтык курултай деген түшүнүк жок го. Ошону ойлоп атам. Азыр силерге оңой болмок, демилгечилер. Мага шек келтирип отуратыңар, силер туура эмес түшүнүп алдыңар деп. Бул жерде элдик курултай, ушуну республикалык деңгээлде бир эле курултай түзүп койсо болбой беле? Ошол болгондо азыр талаш да болмок эмес, тартыш да болмок эмес. Ошондо келип алып мына Конституцияга биз шайкеш келтирели деп отурат элеңер. Силерге эмне кереги бар? Айылдык курултай, шаардык курултай, көчө курултай. Анан мен айтатыңар баягы суу өткөн көпүрөнү түшүнүп алдыңыз окшойт. Агай кечирип коесуз, кечирип сурап коюңуз ушул үчүн. Эгер ошол көпүрөнү отурсам, мен эмне түшүнсөм ошол жерде отурбай элем. Жооп бериңчи, эмнеге мындай кылып алдыңар? Ошо айылга чейин түшүп кеттиңер. Конституцияда жок андай силерге. Айылга чейин түшүп, мына азыр ушунча суроону козготуп атасыңар. Айылдын бюджетинен акча алыш керек, тигинин бюджетинен акча алыш керек. Ушул жерге келип эле мына республикалык деңгээлде бир 500 делегат менен айылдан ушунча делегат шайланат деп ушу республикалык деңгээлде эле курултай кылып койсо болбойбу? Себептен Конституция түз ошону көрсөтүп атат. Элдик курултай деп юридикалык тил менен айтканда единственном числе говорится там. Жок го, элдик курултай жана жергиликтүү курултайдай деген жери жок. Конституцияга шайкел кештилеби дейсиңер. Өзүңөр суратып алдыңар азыр мени. Мен азыр каршы чыгам ушул мыйзамга. Эмне дегенде мен көпүрөнү түшүнбөйм. Мен сабатсызмын. Мен ойлоптум, баа суудан салган көпүрө окшойт деп. Жооп бериңчи ушуну. Эмнеге көтөрүп алдыңар? Эмнеге түшүп кеттиңер мектепке чейин? Мектепке курултай ачкыла, университеттерге ачкыла анда. Түшүндүрүп берилечи. Кечирип коюңуз. Мындай да, буга чейин деле биз курултайларды биринчи жолу өткөрүп аткан жокпуз. Буга чейин деле өткөрүп келатканбыз. Балким сиздин деле эсиңизде болсо керек, биз
айылдарда, областтарда, райондордо, андан кийин келип анан республикада өткөрчүбүз. Ар бир айылдарда өткөргөн курултайлардан манан эл тандалып чыгат. Ошо жерден мындай айтканда ошол элдин өкүлдөрү чыгат. Анан ошондон айылдан тандалып чыккан өкүл районго, райондон тандалып чыккан өкүл республикага деген мааниде биринчиден. Экинчиден ошол айылдардын өзүндө дагы райондун өзүндө да ушул эл менен бийлик дайыма биргелешип чечип турса деген оюбуз менен мындай бир жакшы тилек менен жасалып аткан нерсе бул жердечи. Ошондуктан сиз эгерде мени туура эмес түшүнүп калсаңыз кечирип коюңуз. Эгерде мен ашыкча сүйлөп алсам, сиз мени кечирип коюңуз. Сиз ашыкча сүйлөдүңүз, сиз мени көпүрөнү түшүнбөйсүң деп атпайсызбы? Мен сизге антип түшүнбөйсүң деп айткан жокмун. Мен сизге образный айтылган сөздү мен көпүрө деп образный айттым дедим. Мен сиз айтасыз, мени образда түшүнүп алдыңыз деп атасыз. Анда мен кечирим сурайм сизден. Кечирим сурашты билиш керек. Анан мага шек келтирип отурсаңыз, бул жерде мыйзам өткөрөм деп отурсаңыз. Мен эгер жаңылыш. Мен Курмбергеш, Чолпон Исаевич, мен сиздерге сурайм, эмнеге мына айылдык кеңешке чейин түшүп кеттиңер? Конституцияда укук берген жок силерге. Ал жерде жок. Азыр эгер давай юристтер спорт этебиз нерде. Эмнеге силер айылдык кеңешке чейин түшүп кеттиңер? Рахмат. Мен жооп берип коеюн, Элмир Торакевич. Бул элдик курултай жана жергиликтүү курултайлардын түзүлүшүнө конституциялык негиз болуп, мына 1-2, 6 статьяда каралган конкреттүү конституциялык нормалар негиз болуп атат да. Кыргыз эли, эл бийликтин бирден бир ээси, жападан жалгыз бийликтин ээси деген нормадан. Анан кийин ар кайсы нормаларда конституциянын эле эл мамлекеттик башкаруу чөйрөсүндө коомдук саясий коомдук маанилүү маселелерди талкуулоого. Түшүндүм, Курмбергеш, түшүндүм да мындай. Курмбергеш, азыр убакытты үнөмдөйлү. Бөлбөй турсаңыз. Жо, мен бөлөм, түшүндүм, сиз азыр алып кетесиз бизди, тиякачы. Теге сиз курултай жөнүндө 7 статьяны айтым. Ал 5-6 статьяларда ал местный кеңештин депутаттары бар. Анан биз бар. Эгер сиздин түшүнбөй калган көпүрө боюнча. Сиздин логикага таянып туруп, жергиликтүү кеңештердин эмне кереги бар? Бир эле жогорку кеңеш жетет да деп айтсак болобу? Жок, болбойт. Конституцияда түз жазылган. Жергиликтүү кеңештин депутаттары. Саясий системада жаңы институт. Конституция колуңузда барбы, Курмбергеш? Бар. Окуңчу 7-чи беренени. Мен сизге окуп бериңчи, мен Чолпон Исаевич экөөңүздөр окугула, экөөңүздөн агайымдын сыйлайбыз биз. Жаңы саясий институт кирип аткандан кийин саясий система. Жок, сиз 7-чи беренени окуп бериңиз, сураныч. Структуралык мындай уюштурулуусу каралыш керек да мыйзамда. Эми жергиликтүү кеңештин эмнеси сизге жакпай атат? Жок, сиз 7-чи беренени окуп берсеңиз мага орусчасын да, кыргызчасын да. Мен окуп берейинчи. Окуп бериңчи, Чолпон Исаевич. Окуп берейинчи. Мынакей Конституциянын аракетте Конституциянын 7-чи бир элдик курултай коомдук өкүлчүлүктүү жыйын. Болду. Элдик курултай кеңешүүчү, байкоочу жыйын катары коомдун өнүгүү багыттары боюнча сунуштамаларды берет. Андан кийин 2-чи пунктта айтып атат. Элдик курултайдын уюштурулушу жана ишмердүүлүгү конституция жана конституциялык мыйзам менен аныкталат деп атпайбы? Анан мыйзамда сиздер аныктап берсеңиздер ошого жараша. Жок, жергиликтүү курултай деген жок да жерде. Каякта? Ошо сиз окуган бериңиз. Ошо жергиликтүү курултайды мыйзамда аныктаган атпайбызбы? Элдик курултай деп единственно в числе жазууда, Чолпон Исаевич. Элдик курултай эмнеден туруш керек? Айттым го, элдик курултайдагы орган болот атпайбы? Анын да буту колу болуш керек да. Мен колдобой коем азыр мыйзамга. Анан азыр оңдоп келем деп койгулачы ушул мыйзамды алып барып. Мыйзамды алып барып оңдоп келебиз деп койгула. Мен айттым го, бизде келдик 22 жылдан бери жазып келатышат. Бурал тиги бизде ушундай да. Элмир Заракевич, мен абдан бир бийликтин бир органы ачылса, биз жергиликтүүгө чейин түшкүбүз келет да. Эмне дегенде силер өзүбүздүн подчиненный тиякта областтык курултайыбыз бар. Областтарга жергиликтүү курултай бар. Алардагы аппарат түзүш керек. Бул жерде Конституцияда жазылып турат, элдик курултай гана жөнүндө. Ал республикалык деңгээлде болсун,
Meyli 1000 adamdan bolsun ошол делегаты, 2000 bolsun. Бирок республикалык деңгээлде бирөө болот элдик курултай. А силер түшүп кеттиңер ылдый. Элмир Заракевич, кечирип коесуз. Мен абдан кубанычтамын. Тиги Анда конституцияны агайыңар катарычы абдан өзүп, жетилип, азаматсыңар, жогорку кеңештин депутаты болдуңуздар. Кичинекей принципти да карманып койсоңор. Кайсы принципти Мен деле айтыңызчы? кыргыз эли үчүн кызмат кылган адамдар отурабыз бул жердечи. Биздин эч кандай жаман ой жок. Мүмкүн болсо кыргыз мамлекети өзү өнсө экен, элибизге бир жакшылык болсо экен, элдин көйгөйүн ушул бийлик жерлерде бийлик жерлердеги көйгөйдү жогорку бийликке чейин жеткизели деген эле татынакай ой. Бул жерден эртең бирөөбүз барып алып элдик курултайдын бир кызматын ээлеп алат тиги деген жок. Болсо бир 10 киши, 15 киши болор жанакы секретариатындачы. Аны дагы курултайда чечет, аны биз чечпейбиз, эл чечет. Рахмат. Жокта мүмкүн болсо колдоп берип коюңуздар, урматтуу коллегалар. Рахмат. Мен билем, жергиликтүү менин татыктуу окуучуларым отурасыздар бул жерде. Сиздер үчүн биз дагы абдан кубанычтабыз. Дайыма кубанып, сүйүнүп жүрөбүз. Ушулар элдин көйгөйүн чече турган мыкты депутаттар болду. Ошон үчүн силерге дагы жакшы ийгиликтерди каалайбыз. Тем более Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан сунушталып атат. Ошону дагы бир эске алып койсоңуздар, урматтуу коллегалар, 22 жылдан бери канча деген талаш тартыш. Андан арыраак кетсек, мен дагы бир катуураак айтып коеюн, урматтуу депутаттар, кечирип коесуздар. Көчөдөгү талаш тартыштын баарын биз курултайга алып келели деген жакшы ой принцибинде. Анан көп нерсени принцип бар да, буга чейин каралган жана гендер тигүү деген маселечи. Ал жерде айтат да, айылда жыйналыш өтүп атса, ай бул жерде 12 аял болуп кетти, 4 эркек болуп калды. Эле наоборот. Рахмат агай, биздин убакыт алып атасыз агай, рахмат. Ошон үчүн сиздерге да рахмат. Рахмат. Мен өзүмүн акыркы сөзүм, урматтуу коллегалар, мен ойлойм, биз берде бардыгыбыз конституцияны мыйдам түшүнөбүз. Конституцияда элдик курултай гана жөнүндө жазылган. Жергиликтүү курултай деген түшүнүк жок. Ошондуктан мен сурайт элем, могул мыйдамды же оңдоп келишсин, баягы көпүрөнү түшүнбөгөн депутат катары айттым. Оңдоп келишсин, мага келип көпүрөнү түшүндүрүп беришсин. Рахмат чоң.